Депутат болууну Еңсегин Сарыбашев бийликтин партиясына төрөгалык кылышы мүмкүн. Болгон 10 күн иштеп кызматтан кеткен Бишкек шаарынын экс-мэри Таалайбек Сарыбашев алдыда боло турчу парламенттик шайлоого катышып, депутат болуу ниети бар экенин айтты. Маалыматтарга караганда, Сарыбашев парламенттик шайлоого мурдагы мекенчил азыркы Ата журт Кыргызстан партиясына төрөгалык кылып, жол баштап барары айтылууда. Эске сала кетсек, Ата журт Кыргызстан партиясы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке тийиштүү партия экени маалым. Мыйзам боюнча шайлоо мажоритардык жана пропорционалдык система менен өтөт. Тактап айтканда 55 депутат партиялык система менен шайланса, калган 35 депутат бир мандаттуу шайлоо системасы менен шайланат. Булак эл билсин. Эл чындыкты билсин. Сонунбү Кадырова Кайрат Иманалиевди кызматтан кетирүүнү сунуштады. Ким чын ниети менен өз ишине берилип иштесе, ал адамдын жолу ачылат. Болбосо Кайрат Олжубаевичке окшоп бир жерден болбосо бир жерден авир айрандай төгүлүп калат дейт Сонунбү Кадырова. Анын айтымында Кайрат Иманалиев жел толтурулган атактын ээси. Анткени ал президенттин болгон сапарларынын баарында жүрөт, бирок кандай маселе бүтүрүп келип жаткандыгы тууралуу коомчулукка маалымат берилбейт. Четке баргандан көрө Кыргызстанды кыдырып маданият кызматкерлеринин турмушу менен жеринен таанышып, ошого жараша план программа иштеп чыкса, маданиятка чоң пайда болмок. Ошентип жүрүп, бул жактагы чоң спорттук саамалык абдан начар өттү. Президенти катардагы эле бир кызматкердин деңгээлине түшүрүп, эл алдында кадырын кетирди. Бул өтө одоно ката. Сөгүш аздык кылат, кызматтан кетириш керек. Эгер Иманалиев кетпесе, Садыр Нуркожоевичтин бетине чиркөө болот. Душмандары каалагандай калчай башташат дейт ал. Ошондой эле ал Кайрат Иманалиев президенттин жанында жүрө берип, субординация деген нерсени унутуп, каалагандай калчаганы ачык эле билине баштаганын кошумчалады. Дос болсо өзүнчө боло берсин, элдин башында турган адамды жетекчи катары сыйлаш керек да. Өлкөнүн башындагы адам катышып жаткан эң жогорку деңгээлдеги эл аралык майрамды гимн менен ачпай, ооз ачылып программанын боткосун чыгарды. Акыры элдин алдында карман албай калган деңгээлге жеткирди. Ошол жерде сөгүш жарыяланганы бул да болсо өтө жумшактык, сабырдуулук болду. Болбосо ошол жерден кызматтан кетире турган иш кылды. Сөгүш жарыялаганы туура эмес деп айткандар, Жапаровка күйбөгөндөр, президент катары сыйлабагандар деп айтар элем дейт сөзүнүн аягында. Булак ЖТТВ KG. Эл чындыкты билсин. Эки чет элдик Орусияга кирүүгө 50 жылга тыюу салынды. Ички иштер министрлиги Азербайжандын Беларустагы мурдагы элчиси Исфандияр Вагабзаде менен Казакстан жараны Куат Ахмедовго интернетте улут аралык кастыкты козуткан үчүн Орусиянын аймагына кирүүгө 50 жылга чейин тыюу салган чечимди кабыл алды. Буга чейин Азербайжандын Беларустагы, Молдовадагы жана Пакистандагы мурдагы элчиси Исфандияр Вагабзаде телеканалдардын биринен Орусиянын Мамдумасынын ЛДПР фракциясынын жетекчиси Владимир Жириновскийди карыган эшек жана чочку деп атаган. Силердин сасыңар бүт дүйнөгө тарады, чыдап мүмкүн эмес деген болчу Вагабзаде. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги ал дипломатиялык кызматтан 2016 жылы эле кеткенин жүйө кылып, анын бул видео тасмасы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми Казакстан жараны блогер Куат Ахмедовдун Нур-Султандагы дүкөндөрдүн биринде барып, сатуучулардан казак тилинде гана сүйлөшүүнү талап кылган видео тасмасы социалдык тармактарга тараган. Орусиянын ички иштер министрлиги Орусияга жана анын жарандарына каршы бейбаштык аракеттерге чакырык кылган адамдар бул өлкөнүн аймагына киргизилбей турганын билдирди. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Күрөш федерациясы балбандарга жетиштүү көңүл бурулбай жатат. Кыргызстандын күрөш боюнча федерациясы Токиодо өткөн Олимп оюндарынан кийин атайын билдирүү таратты. Федерация мамлекет тарабынан балбандарга жетиштүү көңүл бурулбай жатканын билдирген. Кыргызстан балбандардан алтын күттү, бирок бул үчүн эмне жасады деп суроо салган федерация. Билдирүүдө кыргызстандык балбандардын спорт комплекси, машыгуучу жайы жок экени, курама команда жеке залдарды ижарага алып машыгып жатканы айтылат. Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында спорт интернаты салынган эмес. Федерация машыктыруучулардын айлыгы аз экенин, кадеттер турнирлерге барыш үчүн демөөрчү издөөгө мажбур экенин белгилеген. Ошондой эле Олимп оюндарында 5-7 орунду алган спортчулар үчүн сыйлыктар алынып салынганына нааразычылыгын билдирип, коло байге үчүн күч сынашып утулуп калган Айпери Медет кызы татыктуу күрөшүп, дүйнөдө 5 болгонун айткан. Федерация тараткан билдирүүгө ылайык Олимпиадага узаткан салтанаттуу аземге балбандар башында чакырылбай калган. Эл аралык деңгээлдеги чемпионаттарды өткөрүү үчүн Кыргызстанда стандартка жооп берген спорт сарайы жок экени, 2018 жылы Бишкекте өткөрүлгөн күрөш боюнча дүйнө чемпионаты үчүн ири өлчөмдө айып салынганы айтылат. Олимпиада оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу катышып, 3 спортчу ийгилик жаратты. Балбандар Акжол Макмудов менен Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мерим Жуманазарова коло медаль алды. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Бул оору менен ойнобогула Жапаров уулу менен келип эмделди. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкектеги соода борборлорунун биринде коронавируска каршы вакцинанын экинчи дозасын алды. Аны менен кошо уулу Рустам Жапаров да келип эмделди. Мамлекет башчы Синофарм препараттын биринчи дозасын 21 күн мурун алган. Жапаров элди вакцина алууга чакырып, жаңы конуштун тургундары менен жолуккандагы бир учурду айтып берди. Ким вакцина алды деп сурасам, 200 кишинин ичинен 10 эле адам кол көтөрдү. Бул деген 5% дагы түзбөйт деген сөздө. Ошондуктан пассивдүү болбой активдүүрөөк болуп вакцина алып, өзүңүздөр караңыздар. Качан гана баарыбыз вакцина алгандан кийин оорудан кутулабыз. Бул илдет менен ойнобогула. Мен силерден дагы бир жолу суранып жана өтүнүп кетем. Вакцинадан өтүңүздөр, деди Жапаров. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Президент Жапаров Эрдоганга көңүл айтты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоганга Түркиянын бир нече провинциясында жүргөн селден улам каза болгондорго байланыштуу Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан терең кайгыруу менен көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Кыргыз эли кырсыктын кесепетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүн жана жакындарынын кайгысын тең бөлүшөт. Табигый кырсыктан жабыркагандардын баарынын тезирээк сакайып кетүүсүн каалайт. Жараткандан боордош Түркиянын учурдагы оор абалдан тезирээк чыгуусун тилейм деп айтылат мамлекет башчысынын көңүл айтуу телеграммасында. Булак Говорит ТВ. Эл чындыкты билсин. Жалал Абад 2 жаштагы наристе унаанын алдында калып каза тапты. Жалал Абад облусунда 25 жаштагы жаран унаасын жылдырып жатып, 2 жаштагы карындашын байкабай тебелетип алды. Окуя Базар Коргон районунун Кеңеш айылында 11 августта катталган. Бул тууралуу Базар Коргон райондук жалпы дарыгерлик тажрыйба борборунун директорунун ордун басары Айнагүл Бекташева клубко билдирди. Бекташеванын айтымында унаанын алдында калган наристе оор жаракат алгандыктан 7 сааттан кийин ооруканада көз жумган. Унаа тебелеп кеткен наристени оор абалда алып келишкен. Дароо жандандыруу бөлүмүнө алып келип биринчи жардам көрсөттүк. Кийин Жалал Абад облустук ооруканадан врачтарды чакырдык. Кыз баш сөөгүнөн жана денесинен 4 даражадагы жаракат алыптыр. Тилекке каршы аман алып калууга мүмкүн болгон жок деп билдирди Бекташева. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурдинбек Жээнтаев наристенин ата-энеси арыз жазуудан баш тарткандыктан эч кандай чара көрүлбөсүн клубко билдирди. Ушул сыяктуу окуя үстүбүздөгү жылдын 27 апрелинде да катталган. Анда Чүй облусундагы Кемин районунун Кызыл Октябрь айылында 4 жашар бала поездин астында калып, окуя болгон жерден чарчап калган. Кырсык Быстровка Жил арык станцияларынын ортосундагы темир жолдо болгон. Поезд кароосуз жүргөн наристени саат 18:20 коюп кеткен. Булак Клуб Азия. Эл чындыкты билсин. Оганстандын вице-президенти Тажикстанга качып кирди. Оганстандын вице-президенти Амрулла Салех өлкөдөн чыгып Тажикстанга качып кирген, Спутник Афганистан билдирди. Айрым басылмалар анын тег учак менен кеткенин жазышты. Бүгүн видео кайрылуу жасашы күтүлүүдө. Ал вице-президенттин кызматына 2020 жылдын февраль айында келген. Ошол эле жылдын сентябрь айында анын өмүрүнө кол салуу болгон. Анын кортежинин каттамында бомба жарылган. Салех өзү жабыркаган эмес, бирок өлгөндөр да, жарадар болгондор да болгон. Талибан радикалдык кыймылдын өкүлдөрү бул иш-чарага катышпаган тууралуу билдирүү тараткан. 2021 жылы май айында америкалык аскерлер чыгарыла баштагандан кийин Салех биз эч качан багынбайбыз деген. Ал ошондой эле Америка Кошмо Штаттын Оганстандан аскерлерин чыгараардан мурун бир катар стратегиялык каталарды кетирди деп эсептеген. Булак элдик медиа. Эл чындыкты билсин. Гүлнар Молдалиеванын жеке баракчасынын алдында кечээ экс-президент Сооронбай Жээнбеков ГКНБга күбө катарында чакырылып суралып чыкты. Мен Сооронбай Жээнбековдун бийлигине каршы болуп ачык сындап жүргөмүн, анын тарапташы дагы эмесмин, болгону бир окуяны салыштыргым келди. 2019 жылы Алмазбек Атамбаев дагы ушундай эле күбө катар суракка чакырылган. Укук коргоо органдарынын чакыруусуна баш ийбей, куралдуу топ түзүп кой ташка окоп каздырып согушууга даярданган. Жээнбеков чакырылганын эч ким деле билбей калды. Атамбаев чакырылганда бүт дүйнө жүзүнө кыйкырып жеткиришкен. Ошондо мыйзамды сыйлап барып койгондо балким каза болгон ГКНБнын офицери тирүү калмак. Майып болуп калган начальник милиция Курманкулов соо калмак. Атамбаевдин жанында колдоп жүргөн канча адам камалып, тагдыры бузулмак эмес. Мыйзам ким болбосун баарына бирдей. Жээнбеков чакырылды, келип сурак берүүсү керек. Мыйзам сыйлаган өлкө бололу десек, ар бир адам мыйзамга баш ийсин. Президент Сооронбай Жээнбеков ГКНБга күбө катарына чакырылып суралып чыкты. Мен Сооронбай Жээнбековдун бийлигине каршы болуп ачык сындап жүргөмүн, анын тарапташы дагы эмесмин, болгону бир
окуяны салыштыргым келди. 2019-жылы Алмазбек Атамбаев дагы ушундай эле күбө катар суракка чакырылган. Укук коргоо органдарынын чакыруусуна баш ийбей, куралдуу топ түзүп кой ташка окоп каздырып согушууга даярданган. Жээнбеков чакырылганын эч ким деле билбей калды. Атамбаев чакырылганда бүт дүйнө жүзүнө кыйкырып жеткиришкен. Ошондо мыйзамды сыйлап барып койгондо, балким каза болгон ГКНБнын офицери тирүү калмак. Майып болуп калган начальник милиция Курманкулов соо калмак. Атамбаевдин жанында колдоп жүргөн канча адам камалып, тагдыры бузулмак эмес. Мыйзам ким болбосун баарына бирдей. Жээнбеков чакырылды, келип сурак берүүсү керек. Мыйзам сыйлаган өлкө бололу десек, ар бир адам мыйзамга баш ийсин.